Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров өзгөчө кырдаал министрлигине Россия берген өрт өчүрүүчү тик учакты тапшырды. Президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлигине издөө куткаруу иштерине жана өрт өчүрүүгө багытталган Ми-8 МТУ-1 тик учагын тапшырды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Аталган техниканы Орусия өкмөтү Кыргызстанга жардам иретинде берген, баасы $12 миллион ашуун. Ми-8 МТУ-1 жүргүнчүлөрдү ташуучу, транспорттук жана өрткө каршы чыгарылган көп максаттуу техника. 4 тоннага чейин жүк көтөрө алат. Кабелдик асма жүктөрдү ташууга да ылайыкталган. Бейтаптарды ташуу үчүн 12 замбил жана медициналык жабдууларды орнотуу үчүн түйүндөрү да бар. Катаал аба ырайында дагы аэродром жана даярдыгы жок аянттардан күнү-түнү учуп кона алат. Мамлекет башчы Россиянын президенти Владимир Путин менен жетишилген макулдашуунун эске салып, Россия тарап Кыргызстанга $20 миллион өрткө каршы жана атайын авиациялык техника түрүндө жардам көрсөтүүгө даяр экенин ырастаганын айткан. Бул гуманитардык долбоордун алкагында үстүбүздөгү жылдын март айында биринчи этапта Кыргызстанга 40 даана өрт өчүрүүчү автоцистерна берилген. Алар биздин өрткө каршы кызматыбызды кыйла бекемдеди жана азыркы учурда өрттү өчүрүүдө, авариялардын жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюуда ийгиликтүү колдонулууда. Бүгүн сиздер менен Ми-8 тик учагын кабыл алуу өткөрүп берүү аземинин экинчи этабынын аякташына катышып жатабыз, деди Жапаров. Соңунда президент Орусиянын жетекчилигине жана өзгөчө кырдаал министрлигине Кыргызстанга көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Аны менен катар Жапаров Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министри Александр Куренковго эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө кошкон зор салымы жана эки өлкө ортосундагы достук мамилелерди чыңдоо боюнча активдүү иши үчүн даңк орденин тапшырды. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ушул App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Улакчылар үчүн 210 гектар жерге заманбап ат майданы курулат. Улакчылар үчүн 210 гектар жерге заманбап ат майданы курулат. Бул тууралуу башкы прокурор эл аралык көкбөрүк ассоциациясынын төрагасы Курманкул Зулушев Көкбөрүк Федерациясы өткөргөн конференцияда билдирди. Анын айтымында жаңы ипподромдун долбоору чийилип бүттү, ал 20 000 орундуу болот. Мурунку жумада президентибиз мени чакырып тапшырма берди. Аэропорт жактан 210 гектар жер сатып алып заманбап ат майдан куруу боюнча 1-2 жумада өкмөттүн буйругу чыгат. Жаңы жылга чейин курулуш иштери башталып калса жакшы болот эле, деди Зулушев. Жаңы ипподромдо аттарды багып, оюнга машыгып, улакчылар жана жумушчулар жашай турган шарттар түзүлөрү белгиленди. Анын айтымында президент Садыр Жапаров оштогудай окуя кайталанса ири көкбөрү мелдештерин өткөртпөй турганын эскерткен. Ошол окуядан улам Ормонхандын 230 жылдыгында көкбөрү уюштурулган эмес. Демек биз оңолушубуз керек. Президент Садыр Нуркожоевичтин сөзүн ачык эле айтайын. Оштог оюндан кийин мага эгер дагы бир жолу ушундай тартипсиздик болсо, мамлекеттик деңгээлдеги оюндарга көкбөрүнү кошпойбуз, деди. Себеби бул мамлекеттин коопсуздугуна чоң таасирин тийгизип жатат, деди Зулушев. Ошондуктан ал алтын баштуу улакчы болсо да эрежени бузса катуу жазалоону талап кылды. Калыстыктан тайган судьялар да жазасыз калбашы керектигин белгиледи. Эсиңиздерге салсак, 31 августта Ошто көкбөрү турнири бүткөндөн кийин калыска нааразы болгондор тополоң салган. Кумтөрдүн 9 ай ичиндеги таза кирешеси $146 миллион ашты. Кумтөр Gold Company ЖАКынын 2023 жылдын 9 айында таза кирешеси $146 миллиондон ашуун долларды түздү. Бул тууралуу парламенттин отун энергетика комплекси, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин жыйынында компаниянын президенти Алмаз Барктабасов билдирди. Анын айтымында 2022 жылы төлөнгөн дивидендтердин суммасы $140 миллион. Бүгүнкү күндө бизде 134 тонна алтын запасы бар. Мындан тышкары дагы 100 тоннадан ашык казылып алынышы мүмкүн экени аныкталды. Калдык сактагычтарда дагы 120 тонна алтын бар, запасы жакшы, деди Алмаз Барктабасов. Депутаттар алтындын казып алууну жана сатууну иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыктары Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун Кыргыз Республикасынын менчигине өткөн учурдан берки ишмердүүлүгү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун аткарылышын карашкан. Элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Төмөнбаев 16 октябрда Жогорку Кеңеште АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен жолугушту. АКШ Конгресси менен Жогорку Кеңештин депутаттарынын ортосундагы тажрыйба алмашуу иш-аракеттерин жандандыруу керек. Бул тууралуу элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Төмөнбаев 16 октябрда Жогорку Кеңеште АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен жолугушуу учурунда айтты. Элчи менен жолугушууга Жогорку Кеңештин АКШ жана Канада менен кызматташтык боюнча достук депутаттык тобунун жетекчиси депутаты Эмиль Токтошов, Балбак Төлөбаев жана Карим Ханжезалар да катышкан. Тараптар эки өлкө ортосундагы саясий экономикалык алакаларды арттыруу маселесин талкуулашып, парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу сөз козгошкон. Эл өкүлдөрү соода экономикалык кызматташтыкты кеңештүү, ошондой эле эң маанилүү тема виза маселеси. Анын АКШга билим алуу жана туристик максатта барууга айрыкча кыргыз жаштарына маанилүүлүгүн тууралуу ойлорун айтышты. Өз кезегинде элчи Лесли Вигери дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн алкагында эки өлкөнүн алакасын арттырууга басым жасаарын айтып, анын ичинен экономика, билим берүү, саламаттыкты сактоо жаатында иш алып бараарын билдирген. Айрыкча виза маселесине кеңири токтогон Вигери жакында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Америка Кошмо Штаттарына бул багытта кайрылганын, Кыргызстанга визанын мөөнөтүн узартуу маселеси Вашингтонда каралып жатканын белгиледи. Көкбөрү Федерациясынын президенти алмашты. Көкбөрү Федерациясынын президенти Талас Бегелиев кызматтан кетти, анын ордуна жаңы президент шайланганын аталган федерациядан кабарлашты. Маалым болгондой 17 октябрда федерациянын жыйыны өтүп, жетекчиси алмашты. Талас Бегелиев өз каалоосу менен жазган арыздын негизинде кызматтан кетти. Анын ордуна федерациянын президентинин биринчи орун басары Рамис Жунусалиев дайындалды. Ал буга чейин Чүй облусунун Сары Өзөн командасынын капитаны болчу. Канатбайке азот массажын кылып атабыз. Канатбайке кандайсыз, тамандары сотабы? Жакшы. Муздаган жерлерден бүт тер чыгарат экен да. Бул желке кулактын ичтеринен бери жаман жакшы болуп калды. Врачтарга барып 2-3 жылдан бери айыга албаган жерлер ушул жерден от сонун экен. Кандай болуп калдыңыз? Ден соолук жакшы болуп калды. Келип бияка дарылансаңар болот экен. Мен да Юруфага баргам, дарынын түрүн ичкем. Аягына ситрамон ичип калгам. Калыңдап төшөп жаңынып, бутка байпак кийип, башыма баш кийим кийип эле ушинтип калдым менен. Азыр бир кат жүркан менен ызып атам. Кудайга шүгүр. Дары алсаңар андан көп кетет экен. Андан көрө ушундан лечение алгыла мына. Денеңер да жумшарат экен. Кан тамырыңар иштеши жакшы болуп калат экен. Денеңер жыргайт экен кыскасы. Мына беттеримдагы кан жүгүрүп, башым оорубай калды. Ситрамон ичип эле жүрчү элем. Мен Кудайга шүгүр ситрамон көрө элекмин. Дары көрө элекмин. Шүгүр келип дарыланып кеткиле. Жакшы экен, аябай жакшы. Жардам берет экен. Суук тийген, гаймарит, жамбаш оору, тизек оорулар бүт эле келип атат, мен өз көзүм менен көрүп атам. Мына мындай тер деген анда-санда чыкчу эле. Азыр былчылдап тердеп атам. Келип дарыланып кеткиле. Рахмат, Алла шифасын берсин. Ленин райондук сотунун судьясы пара менен кармалды. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясы паракорчулук менен кармалды. УКМКнын маалыматына караганда, сот кылмыш иши боюнча оң чечим чыгаруу үчүн пара талап кылган. Такталганда Ленин райондук сотунун судьясы каралып жаткан кылмыш иши боюнча оң чечим чыгарып берүү үчүн $2000 пара талап кылып, акчаны алып жатканда кармалган. Ошондой эле ортомчулар катары иш алып барган судьянын жардамчысы жана судьянын жакын досу да кармалды. Иликтөө жүрүшүндө судья банктык которуулар аркылуу ушул сыяктуу опузалап талап кылуу жана ири өлчөмдөгү пара катары акча каражатын алуу боюнча бир катар фактылар аныкталды. Которулган акчаларды судьянын тууганы жана анын эжеси алып турган. Тергөө иштеринин алкагында судьянын тууганы Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун чечими менен СИЗО 1-ге абагына камакка алынды. 5-сентябрда башкы прокуратура аталган судьяга карата 342 жана 343 беренелеринде опузалап пара талап кылуу жана алуу каралган кылмыш белгилери боюнча экинчи кылмыш иши козголгон. 16 октябрда Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин чечиминин негизинде Ленин райондук сотунун судьясы УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат.
Спортчу Нурлан Эралиев мезгилсиз дүйнө салды. 16 октябрь күнү самбо боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык даражадагы спорт чебери, дене тарбия жана спорттун отличниги, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 9-бөлүмүнүн капитаны Нурлан Эралиев 38 жаш курагында спорттук жаракаттануудан мезгилсиз дүйнө салды. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт департаментинен маалымдашты. Спортчу 3 кыздын атасы, ал спорттук жана көжүрмөн самбо боюнча 2 жолку Азия чемпиону, дүйнө чемпионатынын 2 жолку коло байгесинин ээси. Анын сөөгү 17 октябрь күнү саат 15:00 өзү туулуп өскөн Талас облусуна караштуу Айтматов районунун Чоң Карабуура айылында жерге берилди. Чүйдө карындашын коргоп ок чыгарган ага эркиндикке чыкты. Токмокто карындашын коргоп ок чыгарган ага абактан чыкты. Маалыматты Сереп медиа маалымат агенттигине карындашы өзү билдирди. Маалыматка караганда Чүй облустук сотунун өкүмү менен жабырлануучу тарап менен түзүлгөн келишимди эске алуу менен ага кылмыш жаза кодексинин 123-беренеси аффект абалында киши өлтүрүү боюнча 1 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөл киргизилген. Ал сот залынан бошотулган. Өткөн жылдын июль айында милиция Чүй облусунда карындашын кордогон адамга ок чыгарган жаранды кармаган. Окуя 1-июль күнү саат 8:30 чамасында Бишкек Торгар Тунаа жолунун 69-чакырымында болгон. Милицияга эркек кишинин октон жаракат алгандыгы боюнча билдирүү түшкөн. Ыкчам тергөө тобу ал жерден 1975-жылы туулган жарандын жансыз денесин табышкан. Жабырлануучу алган жаракатынан улам тез жардам кызматы келгенге чейин каза болгон. 20-июнда Сереп медиа маалымат агенттиги шектүүнүн бир тууган карындашы менен байланышканыбызда агасы 3 жылга эркинен ажыратылганын билдирген. УКМК вебкам студиялар тармагын түзгөн Даниэль Ажиевден $500,000 алынды. Вебкам студиялардын трансулуттук тармагын уюштурган делип камакка алынган Даниэль Ажиевден мыйзамсыз ишмердүүлүктөн тапкан $500,000 алынганын УКМК кабарлады. Эсиңиздерге сала кетсек, көп сандагы вебкам студияларын түзгөн кылмыштуу топтун жетекчиси делген Даниэль Ажиев 5-июнда кармалып, кийин камакта мөөнөтү узартылган. УКМК Ажиевге байланыштуу кылмыш ишин тергөө уланып жатканын белгиледи. Анын жүрүшүндө чекистер Ажиевдин вебкам студияларында 18-ден 25 жашка чейинки 300гө жакын адам интимдик мүнөздөгү кызматтарды көрсөтүп келгенин билдирген. Кылмыштуу кирешеси айына $300,000 түзүп келген. Кылмыш иши боюнча аталган топтун 8 мүчөсү жоопкерчиликке тартылган. Анын 6 кармалып арасында Ажиев да бар. Экөөнү издөө жарыяланган. Айыпталуучунун кылмыштуу ишмердүүлүгүнөн тапкан активдери изделип жаткан маалда Ажиев баш коргоо чарасын өзгөртүүнү суранып $500,000 сунуштаган. Натыйжада жубайындагы аталган сумма мыйзам чегинде алынды. Мындан улам Ажиев темирчүлүк иретинде өлкө бюджетине 44 миллион сом которду деген маалымат чындыкка дал келбейт деп айтылат маалыматта. УКМК мындан тышкары Ажиевдин кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү камакка алынганын, анын ичинде кымбат баалуу автомашиналар жана батирлер бар экенин белгилеген. Ажиевге байланыштуу кылмыш иши жыйынтыкталууда айыптоо актысы бекитилгенден кийин сотко жөнөтүлүп иш карала баштайт, деди атайын кызмат. Жапаровдун Кытайга барбай калышынын себеби айтылды. Президент Садыр Жапаровдун Пекиндеги бир алкак бир жол эл аралык форумга эмнеге барбай турганын Тимден түшүндүрүштү. Тышкы саясат ведомствосу тараткан билдирүүдө өлкөдө октябрга маанилүү иш-чараларды өткөрүү белгиленип, мамлекет башчынын жумуш графиги абдан тар болгондуктан Кытайга баруу пландалбагандыгы айтылды. КМШга мүчө өлкөлөрдүн жетекчилеринин болгон саммитинен ШКУга кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын Евразиялык өкмөт аралык кеңешинин өтчү жыйынынан Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьер-министри Ли Цяндын Кыргызстанга жасалчу расмий сапарынан улам Кыргыз тараптын жогорку деңгээлдеги жолугушуулары пландалган эмес деп билдирди Тимден. Эске салсак, 7-18 октябрга Пекинде эл аралык кызмат ташуу боюнча бир алкак бир жол форуму өтүп, ага 140тан ашуун мамлекеттердин 30дан ашык уюмдардын өкүлдөрү чакырылган. Коноктордун тизмесинде президенттер, өкмөт башчылар, министрлер болгон. Кыргызстандын атынан энергетика министри Таалайбек Ибраев жана бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков тематикалык форумдарга катышышат. Карабалтада алтын куймаларын чыгарган ишкананын курулушу башталды. Чүй облусунун Карабалта шаарында Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун Афинаж заводунун филиалынын базасында өлчөнгөн алтын куймаларын чыгаруу боюнча ишкананын курулушу башталганын өкмөт кабарлады. Капсула салуу аземине министрлер кабинетинин төрагасы орун басары Бакыт Төрөбаев катышкан. Ишкана президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен курулууда. Бул өлчөнгөн алтын куймаларын чыгаруу боюнча эгемен Кыргызстандын тарыхындагы биринчи завод экени айтылды. Төрөбаев долбоордун өлкө үчүн маанилүүлүгү жогорку экенин белгиледи. Анын ишке ашыруу менен баалуу металлдарды ата мекендик рынокто өнүктүрүү жана алардын жүгүртүлүшүн көбөйтүү үчүн жагымдуу шарттар түзүлмөкчү.
Буга чейин өлчөнгөн алтын куймалары чет өлкөдө чыгарылып келсе, мындан ары Кыргызстанда чыгарыла баштайт. Мындан тышкары тыйындар, суверендик тыйындар, металлдар, ар кандай көлөмдөгү ордендер чыгарылат. Өлчөнгөн алтын куймаларын чыгаруу үчүн Италия менен Германиянын алдыңкы заманбап технологияларын колдонуу пландалууда деп айтылат маалыматта. Жалпы 1,5 миң чарчы метр аянтка салына турган ишкана 2024-жылдын 1-кварталында ишке кирмекчи. Имараттын курулушун Кыргыз Алтын каржылоодо.